Вот и готов. Беда. Азыр эми жергиликтүү шайлоолор болгон атат, жергиликтүү шайлоо референдум болот 11 апрелде. Анан баарыңыздар уже тууган урукка, чогуу иштешкендерге, региондорго айтыңыздар. Шайлоо таза өтүш керек. Сатып алуу, сатуулар деген болбош керек. Мындан ары ар бир кандай шайлоо болбосун, мейли жергиликтүү кеңештерге болобу, мейли жогорку кеңешке болобу, же болбосо шаардык кеңештерге болобу, элди, анан саясатчыларды биз көндүрүшүбүз керек. Сатып алуу, сатуу деген маселеден кетиш керек баары. Биздин өнүккөн өлкөлөрдөн эмне үзгем? Эмне үзгем мисалы? Алардын эки башы барбы, төрт көзү барбы дегендей. Биз деле ошолордун аркасынан өнүгүп, ушундай элди көндүрүп, таза шайлоо өткөрөлү деп баардыгына мындай мээлерине сиңирип коюшубуз керек да. Анан ошондон кийин 1-2 жыл таза шайлоону өткөрүп көндүрсөк эле, анан бизде дагы өнүгүү пайда болот, тынччылык пайда болот. Мына 3-чү революция кылдык 30 жылда, 3-чү революция болду. Ушунун бардыгы келип шайлоодон чыкты, туурабы? Шайлоодон, ызы-чуудан чыкты. Эми мындан ары революция болбосун, таза шайлоолор болсун, иштерди да таза иштейли, мындай коррупциясы жок. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас. Герман айым, урматтуу чет өлкөнүн элчилери алган. Биздин жарандарыбыздын шайлоо укуктарын толук кандуу жана Бүгүн биз мааниси абдан терең иш-чарага катышып жатабыз. Бул иш-чара эркектер менен аялдардын тең укуктуулугун, ошондой эле биздин жарандар өлкөнүн саясий турмушуна катышууга бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ экендигинин символдоштуруп турат. Айылдык кеңештердеги орундардын 30%-ын аялдар үчүн калтыруу Кыргызстан сыймыктана турган жетишкендиктердин бири. Бул механизмди иш жүзүндө колдонуу айылдык кеңештердеги аялдардын санынын өсүшүнө алып келерине ишенемин. Натыйжада жергиликтүү деңгээлде чечим чыгаруу маалында коомдогу гендерлик теңчиликти камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бийликтин бардык деңгээлдеринде аялдарды колдоо өлкөнү ийгиликтүү өнүктүрүүнүн чечүүчү өбөлгөсү. Биз аялдардын үй бүлөгө эле камкордук көрүү менен чектелбей, аймактар үчүн да кам көрүүгө умтулуп жатышын колдойбуз. Демек, алар бакубатчылык тап келүүгө, социалдык жоопкерчиликти көтөрүүгө салымын чындап кошо алышат. Биз биримдикке таянганда гана сүйүктүү Кыргызстаныбызды өнүктүрө алабыз. Ушуга байланыштуу шайлоо процессинин инклюзивдүүлүгүнүн кеңейтүүгө багытталган биздин күч аракеттерге колдоо көрсөткөндүгү үчүн эл аралык өнөктөштөрүбүзгө өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Алар Бириккен Улуттардын уюмдары, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Германия, Корея, Россия, Кошмо Штаттары, Түркия, Швейцария, Япония өкмөттөрү жана башка өнөктөштөр. Мына ошондой эле өлкөнүн коомдук саясий турмушуна аялдардын катышуусун кеңейтүү үчүн
талбай эмгектенип, атайын нормаларды мыйзам чыгаруу деңгээлинде жана иш жүзүндө киргизүүгө көмөктөшкөн жарандык уюмдарга ыраазычылык билдиремин. Бүгүнкү биз олтургузган көчөттөр биздин аймактардын дүркүрөп өнүгүшү менен тең жарыша өсөт деп ишенемин. Кадырлуу коноктор, урматтуу катышуучулар, өзүңүздөр көпчүлүгүңүздөр Кыргыздын тарыхын жакшы билесиздер. Бизде илгертеден аялды сыйлап келген, аял бул эне, аял бул эже, карындаш, кыздарыбыз. Ошондуктан эркектер менен тең тайлашып, бирдей укукка ээ болуп жашап келгенбиз. Буну тарыхыбыз далилдеп турат, анткени биздин тарыхыбызда Курманжан энебиз, кыз сайкал эжелерибиз ушундай жоого каршы аттанып, эл башкарып, ушул бир аскерлердин башында турган дагы ушундай эжелерибиз, энелерибиз болгон. Ошондуктан бүгүнкү күнү дагы ушу аялдарды сыйлап, квота бөлүп берип, жогорку кеңешке, бийлик бутактарына, анан айылдык кеңештерге ушундай алып келип отурганыбыз, бул биздин тарыхыбызды унутпай, аялдарды тең укуктуулугун сактап сыйлаганын билдирет. Дайыма бизде аялдарыбыз бар болсун, ынтымакта болсун, ийгиликте болсун, дайыма өлкөбүз тынч, өнүгүү жолуна түшүп кетишин тилейт элек. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Весной проверяем. И подведем. Будет вековая сосна. We know. Okay. We know. Excellency, I'm from Pakistan. Pakistan? Yes. Thank you. It's a pleasure meeting you, President and Prime Minister, for his election, and I congratulate him. Кандайсыз? Жакшы. Рахмат, рахмат. Congratulations. Всего хорошего. Всего хорошего. Чтобы росли хорошо. С хорошей рукой. Дай Бог, чтобы росли хорошо. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Саламатсызбы. Саламатчылык. Доброе утро. Рахмат, шо рахмат. Спасибо. Можно? Вам рахмат. Какая красивая погода у нас. Спасибо большое, огромное спасибо. Ailem, Vasilik benim ailem. Çok teşekkürler. Kırgızistan'a bir tane fidan koyduk. İnşallah. Жакшы өсүп кетти. Спасибо. Очень спасибо. Спасибо. Thank you very much for everything. Спасибо большое. Нам нужно больше женщин вовлекать в промышленность. Да. Тогда будет и деньги, и в каждом регионе надо строить по одному заводу. Да. Если мы построим, тогда будет В экономический наших рост. планах есть такое. Не только горнодобывающие, мы должны диверсифицировать. Вот я вам напишу письмо. правильно. От Хорошо, имени МИДа. ладно, Спасибо большое. Здравствуйте. Япония. Спасибо.